Мен карапайым үй бүлөдөн чыккан баламын. Турмуштук шартыбызга байланыштуу мен Ошто, Баткенде, көп жерлерде мектеп которуп окууга туура келди. Жаңы мектепке барганда менин жүрөгүмдө ойгон бир эле суроо болот болчу. Журнал толтуруп атканда класс жетекчи атаң кайсыл жерде иштейт деп сурайт эле. Мен ушул суроодон жооп бергенден намызданып, араң жооп бердим. Шопур деп. Мен чынын айтайын, намызданчумун. Быйыл атамдын көзөткөнүнө 6 жыл болду. Мен кийин саясатка келгенде мен чиновниктин, мен олигархтын баласы эмес болуп калганыма Кудайга чексиз шүгүрлөрдү келтирип рахмат айттым. Анткени шопур, мугалим, карапайым атыны баласын адал тамак менен багат экен. Мен адал жеп чоңойгон, арамы жок бала экениме сыймыктандым. Бүгүн ушунча кыргыз элимдин алдында ошол атамдын шопур болуп иштегенине намыздангандыгым үчүн көз өтүп кетсе дагы атамдан кечирим сурайм. Урматтуу жаштар, урматтуу достор, бүгүн ал мага жанымда тирүү эле болсо болуп калгону жетиштүү болмок. А силер болсо атам бүгүн иштебейт, атам акча аз табат деп бүгүн кайсы бир деңгээлде капа кылып жатасыңар. Бар экенине, тирүү экенине сыймыктангыла.